Я Сыдыкбеков Чынарбек Осмонович, являюсь воспитанником детского дома, имею двоих детей. Где жена моя писала в 2008 году на земельный участок заявление, где в 2011 году мы обратились. Я дал в 2008 году Татьяне Васильевне, Кожуховой Татьяне Васильевне 5000 сомов. Обратился в 2011 год Татьяна Васильевна, где она мне сказала: найди участок себе. Я пошел, нашел в 2014 год, я нашел участок, где Татьяна Васильевна разрешила построить времянку. Где я построил времянку, пришел улук, начал ломать все. После этого Өмиралиев Джениш в 2015 году дал мне постановление. Сказал мне: вот так, Чика, это участки продали уже, имеются красные книги. Сказал мне: давай, я тебе дам постановление, ты дай мне $1000. Где я ему дал $1000, Өмиралиев Джениш взял $1000 и дал мне постановление. Я обратился насчет этого в РОВД. В РОВД мне ответ дали такой: то, что прошел срок исковой давности, это было 2015 год, а прошел исковую давность в 2011 год. Постановление было выписано в 2011 году. И вот до сих пор я не могу никак не добиться ни участка, ничего, хотя я дал $1000 Эмиралиеву Дженишу. Обращаюсь к вам, депутаты, помогите, чем сможете. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сиздерге биз карапайым элинин атынан кайрылып, 7 жылдан бери ала албай аткан жерибиз үчүн баарыбыз чуркап жүрөбүз. А жерде элдин баары квартиранттар, жалаң карапайым элдер, жалаң инвалидтер, балдарлуу кишилер. Ошо жерибизди алдырып, өзүбүздүн колубузда кызыл китебибиз бар, бирок бизге жер жок. Биз ошону канчадан бери сиздерге кайрылып, даже үстөлүңөрдүн үстүндө биздин кайрылууларыбыз жатат, ошону чече албай келатабыз. Ошону чечип берүүңүздөрдү өтүнөбүз сиздерден. Менин балам 3 октябрда Сокулук районунун Заря остановкасынан, село Новопавловкадан кырсыкка учурады. 2 машина жарышып келатып, биз тааныбаган жарышып келатып, урушуп келип, менин баламды сүзүп алыптыр. Анда менин балам оор жаракат алды. Больницада жатты. Сразу органдарга берилген, кандай эмне болгонун. Балам 2 ай больницада жаттык. Анан кийин катуу жаракат алды. Бул ишти Сокулук районунун соттору караган. Биринчиси 14 январда болгон, экинчиси февральда болгон, үчүнчүсү да февральда, 4 мартта болгон. Ошол сотторго күнөөлүк келген эмес. Акыркысы 4 мартта дагы келген жок. Соттун жыйынтыгы боюнча розыска жарыялаган жана камасын деген. Андан кийин ишти жүргүзүп атабыз деген оперлер. Бирок марттын аягында иш боюнча жыйынтыгында ал Григорьев Алексей күнөөлүү Ак жол таможнясынан сыртка чыгып кетиптир. Сотко берилгенден баштап кантип за граница өтүп кетти. Бир эч кимиси жылган жок. Эми мен бул иш боюнча суранар элем жогорку сотту жана генеральный прокуратурадан ушул иш боюнча ишти жакшылап жүргүзүп таап, иштин жыйынтыгын чыгарсаңар деп суранам. Кызым 2 группада инвалид. Ошо кызымады очередке 1 май районунун акимиятына очередке тургам. Очередим көп жыл болуп кетти. 5-6 жылда 10 жылга жакындап калды. Ошо үй алалы десек эле ала албай жүрөбүз. Акчасы барлар алат, акчасы жоктор карапайым ар кайсы жерде жүрөбүз темселеп. Өзүм иштебейм, ар кайсы жерден малай болуп иштеп келем. Анын тамак аштан ашпайт. Кызым 2,5 пенсия алат, ал эч нерсеге жетпейт. Ушу кызым 2 группада инвалид, кызыма очеред жетпей атат. Жогорку кеңештин депутаттарына кайрылам, ушул маселени чечип берүүңүздөрдү суранам.